Кыялбек топурак кармап туруп, атасы жаткан мүрзөгө карады. Ат токур өмүр бою жерди сыйлады. Эми жер аны кучагына алып жатты. Жерди сыйла деген сөз кулагында жаңырып турду. Ал топуракты таштаганда колу калтырады. Ата деген сөз эми башкача болуп калды. Ата тирүү турганда байкалбаган байлык экен. Ата үн катпай туруп өмүрүмдү коргоп турган дубал экен. Ата кеткенде гана түшүнүлгөн ыйык экен. Ошол күнү Кыялбектин ичиндеги бир бөлүк көмөйлдү. Ал эми алыста башка өлкөдө. Айнура ошол учурда учактардын үнүн угуп турду. Анын кулагында да бир сөз жаңырып турду. Атам сени сурап кетти. Бирок ал жерде ыйлаган тоо жок эле. Ал жерде топурак жыттанган коштошуу жок эле. Бир гана кеч түшүнүү бар эле. Ал кайтып келе алган жок. Жумуштун ортосунда документтер, келишимдер. Ал дароо учуп келүүгө батын алган жок. Эртең барам. Билет карайын. 1-2 күндөн кийин. Бирок убакыт өтүп кетти. Кыялбек акыркы сапардан кийин ага кыска гана жазды. Атам сени сурап кетти. Бул сүйлөм Айнуранын жүрөгүнө сайылды. Ал терезеден сыртты карады. Чет өлкөнүн асманы таза эле. Бирок анын ичинде кара булут топтолду. Биринчи жолу ал учактын үнүн укканда кубанган жок. Биринчи жолу ал өзүнүн жеңишин жеңиштей сезген жок. Ал биринчи жолу ойлонду. Мен эмнени жоготтум? Айылда болсо тогонай кара кийип тынчып калды. Үй ичи бошоп кеткендей. Бирок өлүмдүн чачпагы узун дегендей, батачылардын аягы тыйыла элек. Кыялбек күндүз талаада иштеп, кечинде үн катпай отурчу болду. Анын жүрөгү эми 2-ге эмес, 3-кө бөлүнгөндөй. Ата, айыл, Айнура. Айнура келген жок, иш көп. Билет табылбай жатат. Жетекчилик кое бербей жатат. Шылтоолор көбөйдү. Ат токурдун 40 өттү. 40-лык күнү үй толо эл болду. Куран окулду. Эскерүүлөр айтылды. Ат токурдун эмгеги, акылы, сабыры жөнүндө карыялар узак сүйлөштү. Кыялбек унчукпай отурду. Мурун Айнура дегенде ак эткенден так эткен жигит. Эми мурдагыдай шашпай калды. Телефон шыңгыраса да дароо жетпейт. Кыска сүйлөйт. Үнү жай, токтоо. Кайгы аны аз убакытта чоңойтту. Атасы жок үй башкача болот экен. Короо бош көрүнөт. Арыктагы суу да башкача угулат. Кыялбек эми талаага жалгыз чыгат. Жерди өзү карайт. Сууну өзү бурат. Апасынын көзүндөгү кайгыны көргөн сайын ичинен бекем болууга аракет кылат. Ал эми Толгонайдын чачы бир аз агарып кеткендей сезилди. 40тан кийин бир күнү алыстан конок келди. Ат токурдун тамырлаш эжеси Салкынай эне небереси менен келип калды. Небересинин аты Ароозат. Ароозат узун бойлуу кыз эле. Жай басканда белине чейин түшкөн кара чачы өрүлүп, ар бир кадамы менен акырын термелет. Денеси түз, ийини түшпөгөн. Көз карашы дайыма жерге түшкөнү менен, кара кирпиктеринин көлөгөсүндө тереңдик жашап турган. Анын жүзү аппак эмес, күнгө күйгөн табигый өң бар. Бирок бетинин сызыктары жумшак. Кара кашы кылычтай эмес, калың, табигый. Көздөрү чоң эмес, бирок караганда токтоп калгың келет. Ароозат катуу күлбөйт, үнүн көтөрбөйт. Күлгөндө жаактары билинер билинбес кызарып кетет. Узун бойлуулугу ага өзгөчөлүк берип турчу. Кайсы жерге барбасын ашыкча жасалгаланбай эле байкалат. Бирок ал өзү байкалгысы келбегендей жүрөт. Колдору назик көрүнгөнү менен ишке бышкан. Камыр жуурганда да, суу ташыганда да кыймылы так. Чеберчилик колунан билинет. Кечинде дасторкон жыйнап жатып, идиштерди акырын жууп, сууну чачыратпай таза коюп чыгат. Үй ичинде жүргөндө буту кулбайт. Ал эркек киши сүйлөп жатса, сөзүн бөлбөйт. Аркасын салбай, жүзүн бир аз буруп, ызаат менен угат. Көз карашы тик эмес, бирок алсыз да эмес. Ароозаттын узун бойлуулугу Кудайдын бергени болсо, анын ыйбаасы Салкынай эненин эмгеги эле. Салкынай эне жашында келин болуп түшкөндө кайнатасы: "Келин, үйгө киргенде шамалдай болуп кирбе, нурдай кир" деген экен. Ошол сөз анын жүрөгүндө өмүр бою сакталып калган. Ал илгеркилердин тарбиясын көргөн. Келин кезинде таң атпай туруп очокко от жаккан. Кайнатасынын өтүгүн тескери каратып койбой,
эшикке бетин чыгарып тизген. Кандай учур болбосун бут кийимдерди иреттеп турчу. Кайын журтунун сөзүн эки кылган эмес. Кыз бала конок, келин аманат деп чоң ойгон муундагы аял болчу. Чоң эне небере 3 күнгө конок болушту. Биринчи күн эле Арузат короону карап чыкты. Тоону узак тиктеди. Булактын үнүн угуп жыгмайды. Кыялбек аны байкаган жок. Же байкагысы келген жок. Ал эртең менен эрте туруп мал карап кетет. Кечкисин чарчап келет. Бирок Арузат аны биринчи көргөндө эле ичинен бир нерсе козголгон. Кайгы адамды башкача кылат экен. Кыялбек эми мурдагыдай жеңил күлбөйт. Бирок жүзүндө токтоонур бар. Кең далылуу, кара каштуу, кара тору өңү күнгө күйгөн. Колдору каттуу эмгектин колдору. Ал сүйлөгөндө ашыкча сөз жок. Жөнөкөй, салмактуу. Арузат аны бир көз караш менен жактырып калган. Бирок Кыялбек ага кыя көзүн да салган жок. Үчүнчү күнү кечинде дасторкон жыйналып бүткөндө Салкына эне сөз баштады. Толгонай, деди ал жай гана. Сөөк жаңырталы. Үй ичин тынчтык басты. Ат токур кетти, бирок тукум токтобош керек. Ат токурдун артынан кете албайсың эми. Белиңди бекем бууга кылайын. Ыйлап таап албайт белек эмгиче. Жаратканымдын мыйзамына баш ийишибиз абзел. Көп ыйлап кей берсең, жаратканга карат кылган болосуң. Тобо де, ат токур өлгөн жок. Мына Кыялбегиң турат. Ушуну да ошол жаратканым бербеди беле? Деп көзүнө жаш алды. Толгонай эненин кебин угуп үн катпай отурду. Салкына эне көзүн Кыялбекке салды. Мына Кыялбек да чоңоюптур. Кең далылуу, келишкен жигит болуптур. Атасына окшоп токтоо. Көз карашында салмак бар. Кыялбек башын ылдый салды. Менин неберем Арузат да Миялакой дей турган кыз эмес, деп сөзүн улады Салкына эне. Кудайга шүгүр, быйыл мугалимдиктин акыркы курсунда окуйт. Окуусу жакшы, ыйбалуу. Кызды кандай тарбиялаш керек болсо, ошондой тарбияладым. Арузат уялып көзүн жерге салды. Салкына эне мактанып кетти. Кыз деген эрте туруп ырыскыдан калбаш керек. Арузат таң намаз менен ойгонот. Үй жыйнайт, идишти түндө калтырбайт. Ачык нерсе калтырбайт. Эркек кишиге аркасын салбайт. Карыянын сөзүн бөлбөйт. Чеберчилиги бар, кийим тиккенди билет. Камыр жууруганда колунан береке кетпейт. Баса камыр жууруганда колду каттуу эмес, берекелүү кылып жуурууну үйрөттүм. Камырга маанайың өтөт дечүм. Ачууланып жуурусаң, нан да каттуу чыгат дечүм, деп өзү күлүп алды. Толгонай акырын баарын уюп отурду. Салкына эне сөзүн тереңдетти. Кыз бала кыйбаа менен көрктүү. Арузат улууну сыйлап, кичүүнү ызаат кылат. Жолдошуна сөз кайтарбайт деп ишенем буйруса. Эркектин кадырын билет. Бул сөздөрдү уккусу келбегендей Кыялбек сыртка чыгып кетти. Ал эми үйдүн ичинде эки эне тагдыр тууралуу сүйлөшүп жатышты. Арузат да эки эненин ортосунда отура албай сыртка чыкты. Түн салкын эле. Айдын жарыгы тоонун кырын күмүштөй кылып жартык турган. Кыялбек короонун четиндеги эски отургучка отурган. Арузат акырын жанына келип, бир аз аралыкта токтоду. Сизге кыйын болуп жатат, деди ал жай гана. Кыялбек башын ийкеди. Ата деген арка экен. Арузат узакка үн катпай турду. Анан акырын сүйлөп баштады. Менин атам да жок. Кыялбек ага бурулуп карады. Качан? 5-класста окуп жүргөндө, авариядан. Сөзү жай, бирок ичинде оордук бар эле. Ошол күнү мектептен келсем, үйдө эл толуптур. Чоңдор ыйлап жатышкан. Эч ким мага түз айткан жок. Бирок мен түшүнгөм. Атамдын бут кийими эшикте турчу. Ошол бойдон калды. Кыялбек унчукпай угуп турду. Атам мени мектепке өзү жеткирип барчу. Чачымды өзү тарап берчү кээде. Кызым, сен күчтүү бол дечү. Бирок ошол күнү мен күчтүү боло алган жокмун. Арузат жылмайганга аракет кылды, бирок үнү калтырады. Жаназа күнү эл көп болду. Бирок эл тараганда үй бошоп кетти. Атамдын орду бош калды. Ошол боштук менен жашаганды ошондо үйрөндүм. Кыялбектин жүрөгү сыздап кетти. Анан апанчы? Арузаттын көзү алысты карады. Апам 1 жыл өтпөй турмушка чыгып кетти. Башка айылга. Мени ала кеткен жок. Эмнеге? Жаңы жашоо баштайм деди.
Мен ага батпай калдым окшойт. Бул сөздү ал ыйлабай айтты. Бирок ошол ыйлабаган үн андан да оор эле. Чоң энем багып алды. Салкына энем. Кызым, ыйлаба, сен жетим эмессиң, деп мени кучактаган ошол киши болду. Кыялбек анын көзүнө карады. Ал жерде өчпөгөн кайгы бар эле. Бирок ошол кайгынын үстүнөн сабыр менен жабылган. Чоң энем мени эрте тургузчу. Ырыскы таң менен келет дечү. Идишти кечинде калтырбоону, ачык нерсени жаап коюуну, улууга сөз кайтарбоону үйрөттү. Кыздын көркү ыйбаа деп кайталачу. Эркек кишиге арка салбоону, көздү төмөн кармоону, бирок намысты бийик кармоону үйрөттү. Ал жылмайды. Кээде мен апа мээримин сагынчумун. Кээде атамдын үнүн эстеп ыйлачумун. Бирок чоң энем мени каттуу кармады. Жараңды элге көрсөтпө, күчүңдү көрсөт дечү. Кыялбек акырын сурады. Сен апаңды көрөсүңбү? Жылына 1-2 жолу. Бирок ал токтоду. Ал мени коноктойт усот. Кызындай эмес. Бул сөз Кыялбектин жүрөгүнө жетти. Арузат акырын кошумчалады. Ошондуктан ата деген сөздү түшүнөм. Ата кеткенде артымдагы дубал кулайт. Апа кеткенде жүрөгүмдүн бир бурчу муздайт. Экөө тең унчукпай калышты. Тоотунч. Булак шыбырап агып жатат. Сиздин атаңыз сизди сыймыктанчу? Деди Арузат акырын. Көз карашыңыздан көрүнүп турат. Кыялбек терең дем алды. Ал мени тоо бол деди. Анда болуңуз, деди ал. Бул сөздө мактоо жок эле, болгону ишеним бар эле. Ошол түнү Кыялбек биринчи жолу өзүнүн кайгысын бирөө түшүнгөнү сезди. Арузат ага ашыкча жакындаган жок. Сөзүнөн ашкан жок. Көзүн узак кармаган жок. Бирок анын бар болушу эле тынчтык берди. Ал апа мээримин толук көргөн эмес. Ал ата мээримин толук сезген эмес. Бирок ошол жетишпеген жылуулукту өзү берип үйрөнгөн. Кайгы аны да эрте чоңойткон. Үйдүн ичинде болсо Салкына эне Толгунайга акырын айтты. Жетимди көргөн кыз күйөөнү баалайт. Арузат эркектин кадырын билет. Үйдү чачпайт. Кайгыны көтөргөндү билет. Толгунай дагы деле үн сөз жок унчукпай угуттурду. Анын жүрөгүндө эки сезим күрөшүп жатты. Бир жагы уулунун бактысы, экинчи жагы алыска кеткен уулу жактырган кызы. Айнурага келсек, ал иш кагаздарынын арасында отурду. Ал жакта да жалгыз болчу. Бирок анын жалгыздыгы тандалган жалгыздык эле. Кыялбек болсо тандалбаган жоготуунун ичинде турган. Бирок сүйүү али толук очо элек болчу. Ошентип эки кайгы бир жерден жолуккандай болду. Бирок Кыялбектин жүрөгү али жабык эле. Арузат ичинен аны жактырып турса да, сезген жок. Ал дагы деле алыста, Германия тарапта, жарым асманда калган сүйүүсү менен жашап жаткан. Бирок убакыт адамды өзгөртөт. Кайгы адамды эрте чоңойтот эмеспи? Ал эми Кыялбек эми бала эмес болчу. Анын алдында эки жол акырын ачылып жатты. Салкына эне ошол кетээр күнү түнү уктай алган жок. Ал чалкасынан жатып алып, шыпты карап ойлонду. Ат токур иним жакшы адам эле. Адал, жерге бек, элге таза. Керини Толгунай андан өткөн сабырдуу. Мындай үйдө очо көчпөйт. Ал Кыялбектин баскан турганын байкап жүрдү 3 күн бою. Жигиттин көзүндө кайгы бар. Бирок кайгынын астында бекемдик жатат. Бул бала атасына тарткан. Колунда эмгек бар. Жүрөгүндө намыс бар. Мындай жигитке туш болгон кыз турмуштан кыйналбайт, деп өз оюнда. Арузаттын жетим өскөнүн ойлоду. Байкушум же ата көрбөдү. Апа мээримин да толук сезбеди. Мунун бактысын мен көрүп кетпесем ким көрөт? Кемпирдин жүрөгү тынчсызданды. Ал пенсиясын жылдап чогултуп жүргөн. Кээде өзүнө кийим албай, ошол акчаны сандыкка салчу. Неберемдин тоюнда берейин. Өз колум менен ак бата берип кут кылып узатайын, деп кыялданчу. Карганда адам өлүмдү сезе баштайт экен. Салкына эне ичинен ойлоду. Көзүм өтүп кетсе, бул кыз кайда калат? Кимдин босогосун аттайт? Жаман жерге туш болсо, көрдө кыйналам. Ошол түнү чечим кабыл алды. Салкына эне Арузатты жанына алып жаткан, аңгыча кыйгаштанып атын атап чакырды. Арузат кызым, деди ал жай. Сен Кыялбекти кандай көрдүң? Арузат дароо жооп берген жок. Жакшы жигит, деди акырын. Жөн гана жакшыбы?
Кыздын көзү жашылданып кетти. Эне, анын көңүлү жок болсо, мен кантип турмушка чыгам? Жүрөгү башкада болсо, мен кантип батам? Үнү титиреди. Мен сүйүүсүз баргым келбейт, апа. Салкын эне оор дем алды. Кызым, азыркы жашоо башка. Сүйүү кийин келет. Сүйүү жок. Чыныгы сүйүү никеден кийин башталат. Башында урмат болсун. Жигит жаман эмес. Жерге бекем, ишке тың. Окуумду бүтүрөйүн эне. 4-5 ай калды. Анан көрөлү. Кемпирдин көзүнө жаш тегеренди. Кызым, сен ойлонгончо убакыт өтөт. Менин убактым өтүп жатат. Мен көзүм өтүп кетсе, сен кайсы босоого туш болосуң? Жаман жерге барсаң, мен көрдө кыйналам. Бул сөз Арузаттын жүрөгүн тирип кетти. Эне, антип айтпаңыз. Кызым, турмуш кыйын. Сулуу болгонуң менен, ыйбалуу болгонуң менен, жаман колго түшсөң бактың күйөт. Мен сенин күйгөнүңдү көргүм келбейт. Арузат ыйлап жиберди. Эне, мен өзүмдү зордоп кантип бирөөгө байлайм? Кыялбектин көңүлү жок болсочу? Салкына эне акырын айтты. Көңүл тартылат, кызым. Жакшы аял жигиттин жүрөгүн акырын тартып алат. Сен акылдуусуң, ашыкпа. Бирок алыстап да кетпе. Андан соң акырын кошумчалады. Окууңду бүткүчө аны таанып ал. Жүрөгүнө жылуулук бер. Жашоо азыр ошондой. Жакшы жерден калба. Арузат унчукпай ыйлады. Анын ичинде сүйүү да бар эле, намыс да бар эле. Ал эч качан өзүн таануулоону каалабаган кыз болчу. Ошол түнү Кыялбек да тынч эмес болчу. Ал Айнурага чалды. Телефон узак шыңгырады. Ооба, деди Айнура кыска. Сүйлөшөлү дедим. Азыр убактым жок, Кыял. Жолугушуудамын. Бир аз. Жашоо ушундай темп менен кетет бул жакта. Ар бир мүнөт баалуу. Сен түшүнүшүң керек. Үнүндө мурдагы жумшактык жок эле. Чет жерде иштеп, жаңы чөйрөгө аралашкан Айнура өзгөрүп баратты. Анын сөздөрүндө текеберлик пайда болгон. Кыял, сен да чоңой. Дүйнө айыл менен эле чектелбейт. Бул сөз Кыялбектин жүрөгүнө катуу тийди. Мен сени күтүп жатам. Көп деле күтүп кыйнала бербе. Ар ким өз жолун табыш керек, жакшы ойлонуп, деди. Телефон өчтү. Кыялбек узакка карап турду. Мурун ал Айнура үчүн күйүп жанчу. Эми ал үн муздап баратты. Тоонун тынчтыгында анын ичиндеги сүйүү да жай өчө баштады. Эртеси Салкынай эне менен Арузат жолго чыгышты. Кетээрде Салкынай Кыялбекке карап айтты. Балам, атаң жакшы адам эле. Сен да жаман эмессиң. Жерди таштаба, намысту таштаба. Көздөрү терең карады. Кээ бир бакыт эшик какпайт, жанында туруп калат. Аны биз көрпенде кайдан билебиз? Кыялбек бул сөздүн маани-маңызын толук түшүнгөн жок. Бирок Арузат узун бойлуу элеси менен алыстап бара жатты. Анын жүрөгүндө үмүт менен коркунуч аралаш. Ал эми Кыялбектин жүрөгүндө биринчи жолу суроо пайда болду. Чын эле менин сүйүүм жалгыз мен үчүн гана барбы? Ал эми алыста Айнура жаңы дүйнөнүн ылдамдыгына аралашып, артында калган жүрөктүн акырын муздап жатканын байкаган жок. Коноктор кетти. Үй кайра тынчык калды. Короодо шамал жай гана шуулдап, тоонун этегине муздак жыт келип турду. Толгонай эми түнү бою уктабай көпкө жатат. Ат токур жок үй ага али бөтөн сезилет. Бир күнү Кыялбек эшик алдында отуруп келгенден кийин апасы аны чакырды. Балам, деди жай. Кыялбек босоогодон аттап кирип, апасынын жанына отурду. Чырактын жарыгы Толгонайдын жүзүнө түшүп, анын акыркы айларда канчалык арыктаганын көрсөтүп турду. Бир аз унчукпай отурушту. Андан соң Толгонай акырын сөз баштады. Кыялбек, сен эжемдин сөзүнө кандай дейсиң? Жигит башын көтөрүп карады. Кайсы сөзүнө? Арузат жөнүндө. Үнү жумшак эле, мажбурлоо жок. Болгону тынч ойлонуу бар. Чын эле балам. Арузатты алсаң аш оокаттан кыйналбайсың го. Карачы, тың, зирек, акылдуу кыз болуп чоңоюптур. Билимдүү, колунан иш келет. Кыялбек унчуккан жок. Толгонай сөзүн улады. Мен азыр уялып турам, балам. Эжеме тирилик деп көп жыл барбай койгом. Жумуш, мал, бала деп жүрүп, тууганды да алыстатып жибериптмин. Көзүнө жаш тегеренди. Тууган керек экен, балам.
Ушундай башта мүшкүл иш турганда түшүндүм. Кыялбек апасын карап турду. Анын үнүндө өкүнүч бар эле. Атаң кеткенде ким келди? Мына эжең келди. Оор күнүмдө 3 күн жанымда болду. Мен жалгыз эмес экенимди ошондо билдим. Толгонай уулунун колун кармады. Балам, мен сага буйрук бере албайм. Сен өзүң билесиң. Бирок мен эне катары айтам. Турмушта жалгыз сүйүү жетпейт экен. Бир аз токтоду. Сүйүү күйөт, өчөт. Бирок урмат менен сабыр калат. Үйдө аял кармайт. Учокто аял сактайт. Анын үнү титиреди. Арузат жетим өскөн кыз экен. Жетимдик адамды эрте чоңойтот. Андай кыз күйөөнүн кадырын билет. Кыялбек жай гана. Апа, менин жүрөгүм али бош эмес, деди. Толгонай оор дем алды. Билем, балам. Сүйгөнүң бар экенин билем. Бирок сен өзүңдү кыйнаба. Сени күтүп турган адам барбы, ошону ойлон. Кээде, деди Толгонай акырын. Адам өзү сүйгөндө эмес, өзүңдү сактап кала турганды тандаш керек болот. Кыялбек башын ылдый салды. Апа, мен Айнураны сүйөм. Толгонай жумайгандай болду, бирок көзүндө кайгы бар эле. Сүй. Эне баласынын сүйүүсүнө каршы чыкпайт. Бирок сүйүүң сени жалгыз калтырбасын. Ал уулунун жүзүн кармады. Сен менин жалгызымсың. Атаңдын аманатысың. Мен сенин кыйналганыңды көргүм келбейт. Чырактын жарыгы жай солгундап баратты. Эгер Айнура сени чындап сүйсө, деди Толгонай акырын. Ал сенин кайгыңда жанында болмок. Кыялбек ошол түнү биринчи жолу өзүнө суроо берди. Чын эле мен жалгыз сүйүп жатамбы? Ал эми Толгонай төшөгүнө жатып алып, көз жашын акырын сүрттү. Кудайым, баламдын бактысын өзүң бер. Мен туура эмес багыт көрсөтүп албасам экен. Түн узак болду. Тоо сыртта үн катпай турат. Германия. Асман башкача. Шаар башкача. Адамдар ылдам. Айнура таң атпай туруп, кара костюмун кийип, чачын тыкантүйүп, метро менен ишке шашчу. Аэропорттун ичи тынымсыз кыймыл. Ар тилде сүйлөгөн адамдар. Ар улут, ар багыт. Ал бул темпти сүйчү. Жашоо ушундай болуш керек деп өзүнө көп айтчу. Бирок жалгыздык акырын сездирчү. Кечинде батирине кайтып келгенде тынчтык аны кысып калчу. Ошондо ал терезеден шаарды карап туруп ойлончу. Мен туура жолдомун. Мен бийиктикке баратам. Ошол күндөрдүн биринде ал Мурат менен таанышты. Мурат жалмаңдаган, үнү кооз, ак жүздүү, өзүнө ишенген жигит эле. Костюму жарашыктуу, күлгөндө тиши аппак жаркырайт. Сөзү майлуу, ишенимдүү. Ал Айнура иштеген бөлүмгө иш сапары менен келген. Сиз кыргызсызбы? Деп жылмайып сурады ал. Айнура таң калды. Ооба, мен да. Мындай жерде өз элинди жолуктурган кандай сонун, э? Мурат сүйлөгөндө көзүн тик карайт. Уяңдык жок, тайманбас. Ал ай десе айды карматкандай сүйлөйт. Дүйнөнү көргөн, акчаны тапкан, мүмкүнчүлүктү сезген адамдай. Жашоо бир келет, Айнура. Жашоодо ойноо керек. Чоң пландар керек дечү. Бул сөздөр Айнуранын ички шам чырагына майдай тийди. Мурат акырындан анын дүйнөсүнө ууруу мусуктай кирип баратты. Ал башында жөн гана кесиптеш болчу. Анан кофе ичили, шаарды көрсөтөйүн деди. Сен бул жакта жалгызсың, жалгыз адамга кыйын деп коет. Айнур алгач карманды. Бирок Мурат аны бош койгон жок. Иштен кийин. Кел, бүгүн эс абалы. Сен көп иштеп жатасың. Музейге баралы, анан кечинде ресторанга. Ал Айнуранын кадамына илешип калгандай болду. Кээде ал чарчап барбай эле коеюн десе да, Мурат жылмайып, сен мындай мүмкүнчүлүктү кое бербе дечү. Анын сөздөрү таттуу эле. Мурат Айнура кыялданган дүйнөнүн дал өзү болчу. Кымбат ресторандар, тез сүйлөгөн бизнес адамдар, чет өлкөлүк достор. Айнура өзүн ошол дүйнөгө ылайык сезе баштады. Ал эми тоонун этегиндеги айыл акырындап алыстап баратты. Кыялбек телефон чалганда ал кээде тажап кетчү. Азыр убактым жок. Жашоо ушундай темп менен кетет бул жакта. Сен түшүнүшүң керек. Бир жолу Кыялбек, мен сени күтүп жатам дегенде, Мурат жанында отурган.
Ал жылмайып Айнуранын колун акырын кармап койду. Ошол тийген жылуулук Айнуранын оюн буруп жиберди. Күтпө мени анчалык. Чыдасаң күтүп тур. Тажап кеттим күтүп жатам деген сөздөрүңбү? Деди ал муздак. Ар ким өз жолунда эркин басуу керек. Телефон өчтү. Мурат аны карап, өткөндү кармап жашаба, сен андан чоңсуң деди. Бул сөз Айнурага жагып кетти. Ал ошол түнү күзгүгө карап туруп ойлонду. Мен эми башка адаммын. Бирок ал байкаган жок, бийиктикке карай чуркап баратып, анын артында бир жүрөк акырын сынып жатканын. Мурат болсо чыдамдуу эле. Ал шашкан жок. Айнуранын ишеничине кирип, аны мактап, анын каалоосун күчөтүп, акырындан анын дүйнөсүнүн борборуна айланып баратты. Ал эми Кыялбек биринчи жолу телефонду өчүрүп койду. Жүрөгүндө муз пайда болду. Сүйүү оту алыстан күйүп турса да, жылуулугу жетпей баратты. Мураттын сөзү дайымкыдай таттуу. Жараткан кээде пенделерине ушундай булбулдай сайраган тил берип кое тура. Бирок таттуунун артында туз бар болчу. Ал башында Айнураны мактап, анын акылын, тил билгенин, тырышчаактыгын айтып жүрдү. Сен бул жакта чоң кызматка татыктуусуң. Болгону туура адамдар менен жүрүшүң керек дечү. Туура адамдардын катарына ал өзүн кошуп койгон эле. Бир күнү ал капысынан «Менде жакшы бизнес идея бар» деп калды. Кофе үстүндө отурушкан. Кыргызстан менен Германиянын ортосунда логистика ачсак болот. Бирок баштапкы капитал керек. Айнура кызыга карады. Канча? Мурат суммасын айтты. Чоң сумма эле. Менде байланыш бар. Сен тил, документ иштерин жүргүзө аласың. Экөөбүз чогуу көтөрөбүз. Ал ушинтип акырындап Айнуранын акчасына жол ачып жатты. Сен ишенип кой. Акча айланып кайра келет. Андан да көбөйүп келет. Мурат кымбат ресторанга алып барып, анан эсепти акырын Айнурага түртүп койчу. Карточкам батирде калып калыптыр, деп жылмайчу. Башында Айнура байкаган жок. Ал өзүн мен да тең салмактуу адаммын деп ойлоду. Бирок Мурат ар бир кадамын эсептеп жатты. Ал Айнуранын жалгыздыгын билин, пайдаланып жатты. Айнура чындыгында жакшы кыз. Орус мүнөз, дароо бетке айткан, митаамдыгы жок. Болгону өзүнүкүн берчү эмес. Мактоону жактырчу албетте. Анын мактоого муктаж экенин түшүндү Мурат. Ал сүйгөн жок аны. Ал пайдаланганды билди. Ал бир өмүр сүйө да албайт болчу Айнураны. Анткени учуру келгенде айтылар. Бир күнү Мурат досу менен телефондо баарлашып калды. Ал көпкө кабарлашпай койгонун, жумушу көптүгүн айтып кечирим сурап сүйлөшүп жатканда, Айнура кирип келгенин байкабай калды. Жумушуң жакшы ооба? Сен мени жакшы билесиң го. Өзүңдү зериктирбейм. Кызым бар бул жакта да. Жана эле бир катар айтып өттүм. Кыз өзү иштейт, акчасы бар. Бир аз көтөрүп алсак болду. Бул сөз Айнуранын жүрөгүнө бычактай тийди. Мурат аны көрүп дароо теманы өзгөрттү. Бирок Айнурада күмөн пайда болуп калды. Ошол түнү ал жалгыз отуруп, телефонун карап ойлонуп калды. Кыялбекке акыркы жолу орой сүйлөгөнүн эстеди. Күтпө. Анын жүрөгүндө биринчи жолу боштук пайда болду. Жылтырак дүйнө күтүүсүздөн муздак сезиле баштады. Айылда болсо толгонай күн сайын уулуна. Балам, Арузат менен сүйлөш, жаман кыз эмес, деп кулагын койчу эмес. Жөн эле барып чай ичип кел, сүйлөшүп көр. Адамды тааныш керек дечү. Кыялбек чарчадыбы? Же апасынын көңүлдедиби? Бир күнү ал айласыздан Арузатка барды. Салкынай эненин үйүнө киргенде, Арузат ордунан тура калды. Кош келиңиз деди жай. Кыялбек жалган эле күлүмсүрөдү. Кандайсың? Жакшы. Чай үстүндө отурушту. Кыялбек апасы үчүн гана сүйлөп жатты. Окууң качан бүтөт? 3 айдан кийин. Жакшы экен. Сөздөрү кургак эле экөөнүн. Бирок Арузат акылдуу кыз болчу. Ал жигиттин көзүнөн окуй алды. Бул мени эмес, апасын ойлоп келиптир. Бирок ал сыр берген жок. Ал чай куюп, сөздү жай улап, ашыкча үмүт көрсөткөн жок. Кыялбек кеткенде Салкынай эне сурады. Эмне дейт? Арузат жай гана жооп берди. Жүрөгү али алыста экен. Кемпир оор дем алды. Жакындат кызым, жакшы сөз менен. Жашоо күтпөйт. Ошол түнү Арузат жалгыз отуруп ойлонду. Мен өзүмдү таңгылдоону каалабайм. Бирок энем үчүн, бактым үчүн аракет кылсамчы? Ал ниет кылды. Барып үйрөнүп кетем. Жүрөктү адамдай да, жылыйт, деп өзүн жооткотту.
Бирок анын ичинде бир суроо бар эле. Мен сүйүү сурап жатамбы? Же жакшы жашоо сурап жатамбы? Кечкисин Кыялбек үйүнө келди. Толгонай камыр жууруп жаткан. Үйдө ун жыты бар, тынч. Апа, деди ал жай. Келдиңби балам? Мен келдим, тынч жашап жатышыптыр. Албай десем болбой. Бир аз нерселерди сизге деп салып беришти. Анан мен жол катар ойлонуп чечтим. Толгонай токтоп калды. Эмнени? Арузатка үйлөнөм макул. Бул сөз жай айтылды, бирок салмагы оор эле. Толгонай алгач сүйүнгөн жок. Көзүнө түз карады. Чын жүрөгүң мененби? Кыялбек унчукпай калды. Же мен үчүнбү? Апа, жашоо күтпөйт экен. Айнура алыстап баратат. Мен да... Толгонай күтүлбөгөндөй катуу сүйлөдү. Жашоо күтпөйт деп сен сүйбөгөн кызды аласыңбы? Же Айнураңа жетпей, же Арузатка мээрим бербей? Деп сөзүнүн аягын жутуп алды. Кыялбек селт этти. Апа, мен сага ошону үйрөттүм беле? Аттокур сени ошого тарбиялады беле? Толгонайдын үнү титиреп чыкты. Балам, мен Аттокурду жоготкондон бери тынч эмесмин. Нерв болуп калдым. Кээде корком. Жалгыз калуудан корком. Сени да жоготуп аламбы деп корком. Ал ыйлап жиберди. Бирок мен сенин бактыңды талкалап коюуга акым жок. Кыялбек ордунан тура калды. Апа, мен кыйналдым. Күттүм, сүйлөштүм. Ал өзгөрдү. Көп сүйлөшөй да калчу болдук. Мен да кыйналдым. Толгонай көз жашын сүртүп катуу айтты. Анда бар, Германияга кет. Эгер сүйүүң ошол жакта болсо, бар. Барып көрүп кел. Кайра тоом, атам калды эле деп келгенге шашасын. Эне жамандык каалайбы баласына? Үйдүн ичи муздап кетти. Мен сени теге бер аялга кор болсун деп төрөгөгөн жокмун. Өзүнөн башканы көрбөгөн аялга байланба. Бир өмүр кор болосуң. Бул сөздөр бычактай тийди. Кыялбек үн катпай калды. Толгонай акырын, бирок оор сүйлөдү. Балам, аял сенин кайгыңда жанында болбосо, ал сенин бактың эмес. Арузат жаман кыз эмес. Бирок сен мени аябап алып жатсаң, ал дагы бактысыз болот. Бул сөз Кыялбектин жүрөгүн ачты.